Өтө мына бул ызы чуутту, бүткүчөктү баткен боюнча сөздөрдүн баарын жабык эшик артында карасак, мамлекетке баарыбыз күбөбүз. Мамлекет баарыбызга керек. Биз өзүбүз ичара тытышып турганыбыз, аларга кандай жетип атканын баарыбыз көрүп атабыз, угуп атабыз. Ошондуктан менин сунушум жабык артында кылсак. Жабык артында сунуш берди, жабык артында ачык деп атышабы, значит ошондо сунуш коюңуз. Ошондон кийин анан тең акыбал болот. Рахмат. Аягына чейин айтсын, эч кандай жашыруун, эч нерсе жок деп атат. Туура. Biz geçeki Batkendegi окуя боюнча жаап жашыра турган маселелер жабык бойдон көмүскөдө калып атат. Бирок биз эч ким айта элек нерсени ачыктап айткан жокпуз. Ачык болуш керек. Бүгүнкү жыйынды көрүп аткан Баткендин канга боелгон эли турат. Жондоруна жүгүн артынып башпаа негиздеп жүргөн эли көрүп атат. А биз эмне? Ушул жабык эшик артында жарманке курсун деп шайлады эле элдер. Андай эмес. Ачык болуш керек. Ичара тытышуудун демилгечилери жогорку кеңеш эмес. Же маалыматсыз отурган эл эмес. Ичара тытышуу ушул жердеги турган саясий сасыктыктан болуп атат. Эч кандай жашыруун нерсеси жок. Султанбай Айжигитовдун айтып аткан маселелери бүтүндөй керек болсо дүйнөлүк массалык маалымат каражаттарында ойноп жүрөт. Ошондуктан так ачык маалымат болуш керек. Эгерде эреже ушундай бекитилдиби, бул маселе аягына чыкканга чейин бул көтөрүлбөй турсун деген маселени көтөрүп чыккан аткаруу бийлиги болуп атат. Ызылдатып аткан, тызылдатып аткан аткаруу бийлиги болуп атат бүгүн. Баягы өзүн өзү мындай бир булгап алган жигит башка жакты сен булгадың дегендей эле сөз болуп атат бул маселе. Ошондуктан титиребестен, коркпостон бул маселелер керек болсо өтө чоң жогорку трибуналардан айтылды. Бирок айтылган менен кыргыз бийлигинин ортосунда эки ажырымды пайда кылды. Бирөө айтат агрессор дейт, бирөө айтат эч кандай агрессия болгон эмес дейт. Мына ошол азаматтар өздөрү тактап алсын биринчи маселени. 10 секунд. Ошондуктан мына жерде депутаттар эл менен жолугушуп келгендеки элдин пикирин айтабыз дегенде давайте жабык эшик артында, давайте токтотолу деген маселени токтотушубуз керек Талант Мамытович. Бул жерде депутаттын өзүнүн пикири. Жашыруун эч кандай сыр жок. Тескерисинче кечигип айтып калып атабыз көпчүлүк маселелерди. Тилекке каршы ушундай.